Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүнө караштуу Лянгар айылынан чыккан жалаң агартуучулардан турган агартуучу апалар тобу бар. Аты эле айтып тургандай, эл агартуу тармагында элет жериндеги жаш муундарды ар тараптан өсүп өнүгүшүнө өздөрүнүн салымдарын кошуп келген ардактуу апалар. Эл агартуунун мыктылары. Мектепте мугалим, үйдө асыл эне, коомдо кол жеткизиштерди аркалаган ардактуу адамдар. Бүгүн да бизге теле аркылуу кыргыздын баалуулуктарынын бири болгон боз үйдү тигүүнү, жасалгалоону жана боз үйдү сактоонун сырларын көргөзүп беришет. Сөз оболу Лянгар айылы жөнүндө маалымат бере кетсек. Айылда 2176 адам жашайт. 376 түтүн, 1 орто мектеп, 1 ФАП, 1 китепкана район аймагындагы башка айылдардан айырмаланып, Улуу Жибек жолунун боюнда жайланышкан. Лянгар айылы тоолуу аймак болгондуктан жашоочулардын негизги бөлүгү мал чарбачылыгы менен алектенишет. Kurdaşlar esen, kurbular aman esen, yaşağılar. Tarıhtın barağında yarça verir, barınar yıksınar, bata verir. Minigi nasıl candır, ardayım var bolgula teneler, ardayım var bol, ardayım var bol, argaçan var bolgula teneler. Baktığımız baylığımız bir özünü, argaçanı baldar esen bolsun deyli, antkeni ümitimiz silersinger, antkeni ümit, antkeni tilek, antkeni ümitimiz silersinger. Kaldırdın tavuşmaktı kar jolunda, tavayı izlep tapkan
Жылдын мыкты айымы көчмөндөр оюна катышкан уз чеберибиз. Мына ушул уз эжебиз бүгүн өзүнүн ак өргөсүн көтөргөнү турат. Кане эмесе, Жибек эже, өзүңүз тааныштырыңыз. Жакшылыктарга тигили ушулуй. Тойлорго тигилсин. Жакшынакай кийгизип бирине бири байлап, кеңири жайып түз. Жаяла. Байчелер жакшы сөздөрүңөрдү айтып, тилеңерди айтыңыздар. Тынчылык, аманчылык болсун. Бул ак өргөбүз тойлорго, майрамдарга тигилсин, байчелер. Кожоюнуму көрдүңөр, 6 балабыз бар. 4 уул, 2 кыз. Бардыгы бөлүнүп, үйлүү жайлуу болуп, бала чакалуу болуп калышты. Неврелерди карап азыр абышкам экөөбүз. Ушинтип жүрөбүз. Шайра апага кошулганыма дагы кыйла болуп калды. Канча жылдан бери ушул үйдө аракет кылып тиккениме бүгүн байчелерди чакырып, ушуну жакшынакай кылып кылган иштеримди көрөйүн деп атам. Ушул Шайра апалар болуп бир тигип көрөлүк дедик. Биздин агартуучу апалар, Шайра апалар тобу 10 байбичелерден турат. Мына ошол 10 байбиченин эң аксакал байбичеси ушул Жибек эжебиз. Бул Жибек эжени биз топко кошулган себеби ал шунчалык уз чебер, колунан көрү төгүлгөн. Кичинекейинен айтып калат бизге, апаман ошол курактарды, жанагындай шырдамалдарды тиккенди үйрөнгөнмүн деп. Ошол себептен ошол бул деген кыргыз үйдү көтөрүү көптөн бери оюнда жүргөн экен. Анан биз менен биргелешип ушул кыргыз үйдү көтөрөй, мен бар жогун даярдап койдум дегенден мына ошол ак өргөнү көтөрүп атабыз. Жибек эже көчмөндөр оюнуна дагы катышып келди. Ошо өзүнүн кол өнөрчүлүгүн көрсөтүп келди. Анан эми жылдын мыкты айымы биздин аксакал эжебиз ушул ак өргөсүн балдарына, келиндерине, кыздарына калтыруу үчүн кийинки муундар ушул биздин ата бабадан калган салт кыргыз үйдө чоңойгон ата бабаларыбыз, урпактарыбыз. Мына ошол үчүн ушул кыргыз үйдү же болбосо ак өргөнү көтөрүп атат. Ак өргөбүздүн керегесин кең жайып, кереге башталыш менен аябай бекемдеп, аябай сонун кылып түптөп алдык. Биздин ак өргөбүздүн биринчиден жери тегиз болсун, коломтосу тегиз болуп түтүнү түз чыксын. Мынакей илгертен келген ата бабаларыбыздын урпактардан урпакка келе жаткан ак өргөсүн түндүгү көтөрүлүп жатат. Түндүктү түз көтөргүлө балдарым. Жакшы карма бакам менен сонун жакшына кармаңыздар. Түндүгү дайыма бийик болсун, түтүнү коюу болсун. Коломтосун от өчпөй ушул жерден тойлор болуп, тойлорго келип жакшы эме болуп жүрөлү. Мынакей бул 6 канат боз үйдүн түндүгү. Азыр мынакей ууктардын бекемде ууктарды байлатабыз. Кудай буйруса кыргыз үйдүн калган жайын бекемдей берели. Мына бул уук тизгичте терме менен атайын койдун жүнүнөн ири ушул чебер эжем өзү ушундай кылып бардыгын өзү токуп чыккан, согуп чыккан өрмөк менен, бизде өрмөк деген болот. Мына ошол өрмөк менен согуп чыккан. Аты ушул уук тизгич менен ууктарды бекемдеп, жылбай турган кылып, мына кыргыз боз үйүбүздү ушул уук тизгич кармайт. Бизде эң бир жакшы нерсе ушул Шайра апалардын долбоору түзүлүп, мына ушуга катышып калганыбызга бизге чоң сыймык. Мен өзүм Жалал Абадтын Базары Коргон районунун кызы боломун. Көшөгөмгөгөр ушул жерде жашап, келин болуп калганыма 43 жылдын, 44 жылдын жүзү болуп калды. Кудайга шүгүр. 2 уул, 2 кыздын энесимен мектепте иштейм. Ушул тушта дагы иштейм. Кудай кааласа жетекчиликте. Ошо иш менен бирге эле ушул пенсия урагына келип калсак дагы мына ушул өзүбүздүн сүйгөн кесибибиз анча-мынча эмелерди ыр-чоор иш-чараларга катышып жүрчүбүз. Мынакей Кудайга шүгүр көп эле иш-чараларга катышып келдик. Бир уул 2 кызым бар. Кудайга шүгүр бардыгы өздөрү менен өздөрү болуп калышкан. Азыр ушул мектепте иштейм. 40 жыл болду мектепте иштегениме. Пенсияга чыкканмын. Бирок дагы деле иштеп атам эми азырынча. Ушул Шайра апаларга
башталгандан баштап эле катышканмын. Өзүм комузчумун, комуз билем. Баардык иш-чараларга катышып атабыз. Кыргыздар бар жогун ойлонуштуруп тиккен. Азыр өзүбүз дагы тигип атканда таң калабыз да, ушу ата-энелерибиздин, биздин бабаларыбыздын өтө акыллуулугуна ушул үйдөн тигилип атканынан эле байкаса болот да. Кыргыздын философиялык ой жүгүртүүлөрү ушунчалык өнүккөн экен деп. 44 жыл мектепте баш жалгыз класстын мугалим болуп иштедим. Азыр эми үйдөмүн, неберелерим менен эле. 2 уул 2 кызым бар. 15 неберенин чоң энеси, тай энесимин. Кудайга шүгүр, балдарым бардыгы орун ошоктуу болуп өздөрү менен өздөрү болуп калды. Азыр эми мен ошо Шайыр апалардын катарына кошулганда балдарым деле сүйүнүп, апа сиз бизди ушунчалык багып чоңойттуңуз, эми сиздин дагы дем алып эс ала турган учуруңуз келди деп булга иш кылышат, ким таап беришет. 2018 жылдан бери ушул Шайыр апаларга кошулуп, көп нерсени үйрөндүм, көп нерсеге жетиштим. Өзүм ушул айылдагы Алтын канат балдар бакчасында тарбиячы болуп иштеймин. 18 неберем бар. Ушул небереми дагы өзүм менен кошо ээрчитип жүрөмүн, ушул нерселерди көрсүн, үйрөнсүн деп. Өзүмүн 5 кыз, 2 уулум бар. Биз балдар бакчасында ушул биринчи эле оймодон баштап балдарга, эркек балдарга атты минип, кыргыздын кандай улуттук оюндары бар, ошолорго үйрөтөбүз. Кыздарыбызды кандай улуттук тамактары бар, оюн зооктору бар, ошолорго үйрөтөбүз азыр жаштайынан. Мына бүгүн ушул биздин агартуучу апалар тобунун ушул ак өркө көтөрүүсүндө турабыз. Мен ушул топтун жетекчиси болом. Мына 2016 жылы президенттин баягы Шайыр апалар долбоорунда демеси менен биз ушу Шайыр апалар тобун түзгөнбүз. Бул топтун атын агартуучу апалар дегенбиз. Себеби биз топто көпчүлүгүбүз мугалим болуп иштейбиз мектепте. Ушу Ленгар айылында Култай орто мектебинде мугалим болуп иштейм. Мен өзүм 1956 жылы туулганмын. Кара Суу районундагы Мөнөк айылында туулуп, мына ушул жерге келин болуп, азыр эми мына 65ке чыгып чоң байбиче болуп калдым. Мектепте пенсионер болуп иштейм, бирок мектепте балдарга тарбия берип, жылдын мыкты мугалими болгонмун. Жана ошондой эле ушул топту түзүүбүздүн себеби мен өзү мындай жан дүйнөм ырга жакын. Ошол себептен ошо долбоордун негизинде топту түзгөн элем. Мен азыр 5 баланын чоң энеси, апасы, 19 неберенин чоң энеси, тай энеси болом. Азыркы мезгилде балдарыбыз чоңоюп, небере көрүп, өзүбүз үчүн бир аз жашоо мезгилине келгендиктен ушундай ырдап, бийлеп, ушу көңүлүбүздү көтөрүү менен ушул Шайыр апалар тобу менен бирдикте ар кандай иш-чараларга катышып жатабыз. 6 балам бар, 4 уул, 2 кыз, 2 келин алдым. Бир кызымды турмушка бергенмин. 7 неберем бар. 84 жылы ошо Ленгар айылына келин болуп келип, ошондон бери ошол жерде жашайм. 8 балам бар, 4 уул, 4 кыз, 2 келин алдым, 2 кыз чыгардым. Балдарым баары жогу өздөрү иштеп, өздөрүнүн иштери менен азыр колумда 4 бар. Мен ошо кичинемен эле музыкага кызыгам. Ырдайм, комуз чертем. Неберелерими, балдарымды дагы ошо көбүнчө бийге, ырга үйрөтөм. 11 неберем бар, Кудайга шүгүр. Калганда 2 кыз, 2 уулум бар. Мен бактылуу энемин үйдө. 11 неберелерим бар. Азыр неберелерим менен ошо ырдатып, бийлетип, өзүм комуз чертип ырдайм, комуз үйрөтүп, ошолор менен биргемин. Бактылуу энемин. 87 жылы Ленгар айылына келин болуп келгем. Ошондон бери ушул жерде жашаймын. 4 уул, 4 балам бар, 3 уул, 1 кызым. Балдарды үйлөдүм, кызымды бергемин. 6 неберем бар. 4 уул, 2 кыз. Аны ошол мынау агартуучулар тобуна 2 жылдан бери кошулуп жүрөм. Мына байбичелер, бүгүн жибек эжебиздин ак өргөсүн дагы көтөрүп, мына
дасторкондун четинде отурабыз. Эмесе ушул ак өргөбүздүн бөлүнүштөрү жөнүндө биздин Сайкал эжекебиз айтып берсин. Мынакей биздин ата-бабабыздан калган, улуулардан мурас болуп калган ак өргөбүздү көтөрүп алдык. Мына ак өргөбүздүн жасалгасы, ак өргөбүздөгү бүт буюм тайымдардын баардыгы ата-бабаларыбыздан калган мурастар. Мына ошол мурасты урпактардан урпакка, неберелерден чеберлерге жеткирели деп эжекем өз колу менен тегип, өз колу менен ушунун тарбиялык маанисин дагы жаштар алсын деп неберелерине дагы мурас кылып калтырып атат эжекем. Илгери боз үйдө жашап, ата-бабаларыбыз боз үйдө көргөн. Боз үйдүн ичи 4кө бөлүнөт. Биринчи төр жакка сандык коюлуп, жүктөр жыйылат экен. Ал эми киргенде, отургандан кийинки оң жагыбыз эр жак болот экен. Бул жакка эркектердин буюм тайымдары коюлат. Тону, камчы, жана башка комуздар, ушундай эркекке таандык буюмдар коюлат. Ал эми сол жагы эпчи жагы, бул жак ашкана болгон. Ашканага илгери чыгдан деген, чыгаштан аяктар болгон, кеселер болгон, кетигинде күү челектер болгон, сабалар болгон, чанач, ошолордун баардыгын чыныгап, баардыгын ошол эпчи тарапка, ашкана тарапка илип коюшкан. Ал эми кире бериш жерибиз болсо улага. Азырынча бизче айтканда коридорубуз же айван деген маанини түшүндүрөт. Ал жерге ээр токулгалар коюлуп, отун суулар коюлуп, ошондой улагада ошондой буюмдар турган. Демек биздин боз үйүбүздү көргүлөчү балдар, кичинекей эле болгон боз үйүбүздө ушундай 4кө бөлүнүп, ошол үйдө ата-бабаларыбыз улап, тукум улап жашап келишкен экен. Мына азыр биз дагы ушул ак өргөнүн маанисин ошол балдарга, ушул неберелерге, муундарга берели деген максатта биз дагы мына ушундай ак өргөнү көтөрүп, жакшынакай кылып тиктик. Анда ушул ак өргөгө арналган баталарыбызды апаларыбыз айтып койсун. Кана эмесе, байбичелер, Жибек эжебиздин, Жамалдин акабыздын ак өргөсүнө бата берели. Ак жолтой болуп, угуңуз, түндүгүңүз бийик болсун, түтүнү коюу болсун, кемигеси кемибесин. Уул кыздар мына ушул үйдө бапырап, жайнап, ойноп жүрсүн. Дагы бир жолу ушул ак жолтой үй болсун. Амин. Кана эмесе, ак өргөңүздөр кут болсун, акамдын башында суусар бөрк болсун, ак элечек эже сизге көрк болсун. Уул кыздарыңыз сыйлап, астыңыздан бөпөлөп турсун. Неберелер, шеберелерди көтөрүп, ушу төрүңүзгө көрк болсун. Астанаңызды бала бассын, арт жагыңызды мал бассын. Кыыранын, чейренин колунан суу ичкен бактылуу карылыкты берсин Кудайым. Амин. Аллаху акбар. көркөм Кыргызстан, окмуштун бары табылган, оютку чөлкөм Кыргызстан. Кыргызстан, демим Кыргызстан, кылымдык темим Кыргызстан, 5 күндүк өмүрүмдөгү дейишим менин Кыргызстан. Кыргызстан, алга Кыргызстан.
көргенше дүйне Кыргызстан көрүнсүн көркүн Кыргызстан